Шаар аралап базар кыдырып чыккан кала тургундарынын көпчүлүгү эле акыркы учурда агымы күчөп бараткан пакистандык жарандар тууралуу терс пикирлерди, кооптонууларды эчек эле айтып башташкан. Ал тургай социалдык түйүндөрдө да кызуу талкуулар жаралып, оогандыктар келе баштады деген чын бышыгы такталбаган маалыматтар айтылып да кетти. Өзгөчө сырттан келген жарандардын маданиятына терс пикирлер көп. Каяктан билебиз, эмнеге келип атышат, өлкөбүзгө зыяны тийбейби деп ойлоносуң да, албетте. Кайсы максатта келди, ошону тактап, анан жакшылап контролдоп киргизсе да, балким мындай болбойт беле деп ойлоносуң да, эми Кыргызстанга тынчылык болсун. Кооптуу эле, конечно, шаарга кооптуу эле. Анан негизи бул шаар таза эле болгондон да негизи турабы. Талиптердин бийликке келгени, мисалы үчүн, жакшы деле жөрөлгө эмес, чын-чынына келгендечи. Баары эле чогулуп көлдө жүрүшөт, ар кандай жерде ызы чыгып атышат, тура эмес да. Не бывает плохой нации, бывают плохие люди. Конечно, я думаю, ответственность лежит на тех, кто выдавал визы. Если эти люди приезжают сюда и начинают драться, означает, нужно ужесточить как-то контроль по выдаче виз, то есть мониторить их как-то. Вот. Мындай учурда ээн эркин жүргөн чет элдиктерден кооптонуу күчөп, чочулоолор болуп жатканда, Тышкы иштер министрлиги түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, ачык маалымат берүүдө ыкчамдыгын көрсөтө алышкан жок. Талдоочулар, чоочун адамдар кайсы мамлекеттен келбесин тыкыр текшерип, өзгөчө оору сыркоо күчөп турган учурда ден соолугуна да байкоо салуу керек деген ойдо. Коопсуздук жагын карай турган бизге тийиштүү органдарыбыз бар, ички иштер министрлиги бар дейли, атайын кызматтарыбыз бар. Эми булар бир эле пакистандардын эмес, негизи эле кыргызстандардын эле коопсуздугун караштыруу керекпиз. 74 адамга ылайыкташкан бул чакан имаратка 4-үнчү жолу туристтер келип жайгашканына 10 күндөй убакыт болуп калды. Айтымдарында Араб Эмирлигине, Сауд Арабияга түз каттам токтогондон бери Кыргызстан аркылуу иштегени кетип жатышыптыр. Сауд Арабиясына иштегени кетип жатабыз. Бул жака келгенибизге 10 күнгө чукулдап калды. Кыргызстан, Бишкек бизге жакты. Эс алып эки жакты кыдырып келип атабыз. Азыр обсервациядабыз. Саналуу күндөн кийин кетебиз. Ысык көлдө жана Бишкектин аркай аймагында мейманканаларда жашап жаткан Пакистандан же башка тараптан мыйзамдуу түрдө келген туристтер өлкө экономикасы үчүн өзгөчө тейлөө тармагына пайда келтирет дешет серепчилер. Экономикалык көз карашта ар бир келген жарандын мейманканасына тамак ашына короткон чыгым биздин өлкөнүн пайдасы. Ысык көлдө ала турган болсок, ысык көлдө бүгүнкү күндө эң аз дегенде эле бир кишиге күнүнө 5000 сом жаткан эле акча кетет. Ошончо эле акча бул тамак ашына, башка турган оюн зоогуна кетет эмеспи? Ошондуктан 10 000 сом күнүнө бир кишиге эсеп берсеңиздер болот. Алар шаарда калганда деле Бишкекте, Бишкекте кыдырышат, көрүшөт, таксини колдонушат эле, кафе, ресторанга барышат, ошол эле Бишкектеги дүкөндөргө барышат, кийим кече алабы, бир нерсе алабы, сувенир алып кетеби? Ушунун баары пайда да. Биз ошол нерсени биз туура түшүнүшүбүз керек Кыргызстанчы. Маалыматтар боюнча июль айынын ортосунан тарта Кыргызстанга кирүү үчүн виза алууга арыз жазган Пакистан жарандарынын саны өскөн. Алар мамлекетке турист катары келгенде 30 күнгө бир жолу виза берилет. Пакистандын Кыргызстандагы элчилиги бул маселе боюнча Бириккен Араб Эмирлиги менен Сауд патшалыгына пандемиядан улам түз каттам токтоп калгандыктан Пакистан жарандары иштегени Кыргызстан аркылуу учуп кетерин түшүндүрүүдө. Ошондой эле алар өз өлкөсүнөн чыгаарда тийиштүү вакциналарды алып текшерүүдөн өтөөрүн да кошумчалаган. Шекер Сатыбалдиева, Алтынбек Сакиев, Нью ТВ.